بسم الله الرحمن الرحيم. Аллах Таалага шүгүр кылуу деген эмне? Шүгүр кылуу урматтуу тууган ар бир момун инсандын мойнундагы фарзы айн, мойнундагы жоопкерчилик болуп эсептелет. Шүгүрчүлүктү Аллах субханаху ва таала сиз менен бизге фарз кылып койгон. Кайсыл ахвалда болбосун. Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам бир хадис намазында айтат: "Кыямат күнү дейт, жар салынат. Лиякимул хаммадун. Хаммадундар, Алланы өтө мактап жүргөн адамдар турсун деген жарыя болот экен да. Алланы дайыма мактагандар турсун. Десе, фатакуму замара, бир жамаат, бир топ ошондо турат дейт. Анан аларга юнсаб лахум либа, аларга бир Аллах Таала бир желекти тургузат экен да, байракты тургузуп берет дейт. Ошо менен аналар файдхунунал жанна, бейишке кирип кетишет дейт. Анан сахабалар сурап калышты: Аллах Тааланын элчиси, бул хаммадун, мактоочулар дегендер кимдер? Кимдер ушундай кыямат күндө сыпат менен сыпатталып, ушундай мансапка жете турган адамдар кимдер десе, Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам айтты: "Алладина яшкуруналлаха фи кулли хал", ар бир абалда, ар бир учурда Аллах Таалага шүгүр айткан пенделер деди. Байлыкта дагы, кембагалчылыкта дагы, барлыкта, жокчулукта, ден соолукта, ооруда, кандай абалда болбосун, Аллага шүгүр айтып үйрөнгөн болсо, мына ушулар мактоочулар деген сыпат менен кыяматта сыпатталып, алар бейишке суроо жоопсуз кирүүгө мүмкүнчүлүк берилет экен да. Ошондон урматтуу тууган, жашообузду шүгүрдүн негизинде кылыш керекпиз да. Кандай болбосун, ар бирибизде мисалы Аллах Таала толтура нерселерди берген. Шүгүр кылыш үчүн мындай күтүүнүн кереги жок. Асмандан бирдеке түшүп келсе, анан кийин Аллага шүгүр кыла баштайбыз. 5 миллион долларым болсо, анан жашоо мындай болот. Азырго мен кыйынчылыктамын, азыр сабыр кылып эле жашайын деген сөз эмес да. Ар бирибиздин эле жашообузду урматтуу тууган, көзүбүзгө көрүнбөгөн, толтура баа жеткис Аллах Таала менен бизге белектерди берип койгон. Эгерде бирөө сизге айта турган болсо, эки көзүңдү мага бергин, мен анын ордуна миллион берем десе, ошого көнөбүзбү? Көзүңүз жок, ата-энеңизди көрбөсөңүз, дүйнөнү көрбөсөңүз, жашоодогу эмне болуп аткан нерсени түшүнбөсөңүз, анда жашоонун кандай кызыгы бар да? Миллиард берсе дагы урматтуу тууган, бирок Алла берген нерселерди буну сиз алмашпайсыз да. Канча нерселерди Алла субханаху ва таала менен бизге берип койгон. Алыс кетпестен эле, мисалы, бир аз эле өзүбүздүн өткөн убактыбызга салыштырсак эле, түшүнөбүз канчалык Аллах Таала бизге неаматтарды бергенинчи. 90-жылдар эле мисалы жашообуз кандай эле? Бир нан алыш үчүн, бир чиштем нанга жетиш үчүн канча сааттап кезектерге турулат эле? Кандай жашоолордо жашайт элек? Бүгүнкү күндөгү жашоону караңыз. Үйдөгү болгон бардык жашоо шарттарды караңыз. Ысык суу, муздак суу, үйдөгү болуп аткан машиналардын түрлөрүн караңыз. Ар жерде эс алуунун болгон тартиптерин караңыз. Канчалык Алла субханаху ва таала сиз менен биздин жашообузду куруп, сиз менен биздин жашообузду бир жыргалчылыкка айлантып берди да. Келечекте ушундай болот дейт элек, ошо келечектин бардыгын көзүбүз менен бүгүнкү күндө көрүп жатабыз да, урматтуу тууган. Бирок ошого канчалык шүгүр кылып жатабыз. Мурда эч кандай үйдө шарт жок болсо дагы, бирок жатар алдында кээде адамдар эки рекет тоба намаз окуйт эле. Муздак болсо да муздак сууга дарат алып, дарат менен жаткан аракет кылат элек. Бир аз Аллах Тааланы зикир кылып, Аллах Тааланы эстейт элек, түнү тахажжудтарга туруп бир аз намаз окулчу эле. Бирок бүгүнкү күндө бардык шарттар бар, бирок үйдө эч кандай амал жок. Бардык шарттары бар. Туруп жөн эле эки кадам менен даратканага кирип, бир кадам менен дарат алып, жай намазда ысык жерде, жумшак жерде намаз окуса болот. Бирок намаз окуй турган, шүгүр кылып аткан, ошо неаматтарга шүгүр кылган адам жок болуп баратат да. Бул сиз менен биздин душманыбыздын касам ичип Алла Таалага айткан сөзү. Шайтан алейхиллан Аллах касам ичкен. Сен аларды шүгүр кылуучуларды өтө аз табасың деген. Олар көбүнчө сага шүгүр кылбай өтүп кетет деп, шайтан алейхиллана Алладан касам ичип, Алладан убада алып алганда. Анын аракети ошол. Шайтандын болгон аракети сиз менен биз Алла берген белектерден көзү сокур болуп, нааразы болуп, шүгүрсүз болуп жашай баштасак, шайтан ошого сиз менен бизге аракет кылат да. Ошондон урматтуу туугандарым, Алла берген неаматтарга шүгүр кылып үйрөнөлү. Бир жолу токмоктук бир байке менен сүйлөшүп калдык. Намаз окуп баштагам дейт. Жаңы намаз баштап. Бирок ошол кезде ушундай эле дейт. Өзү аким болуп иштеп жүргөн экен. Намазды үйрөнгөнү адам тапкан эмесмин дейт. Намаз окууну үйрөтө турган адам молдо биякта турсун, адам тапкан эмесмин дейт, намазды үйрөтүп бере турганчы.
Анан аксакалдар намаз окуйт экен, бир канча аксакалдар. Ошолорго барып, анан ошо намаз сөздөрүнү жазган дейт. Китепте таппадым эле дейт. Намаз сөздөрүнү жазып алып туруп, анан ошол сөздөрдү чоң тамгада кылып, асманга мындай бийик жака, шыпка чейин мындай дубалдын эң үстү жагына илип коет элем дейт. Анан ошону карап алып, ушундай окуйт элем дейт. Дайым асманды карап окуйт элем дейт. Себеби Кудай Таалам бийикте даражасы бийик турат деген ой менен билбейт элем дейт. Руку кылып атканда дагы дейт, ушундай кылып алам, асманды карап алам дейт. Отурганда, аттахиятта отурганда деле асманды карап алам. Кандай кылыш керек экенин билбейт элем дейт. Руку, саждадагы тасбихтерди такыр эле билген эмес экенмин дейт. Болгону Фатиха, Ихлас сүрөсү, аттахият ушулар менен эле окуп жүргөндө. А бирок урматтууган, азыр караңыздар жашооңузду. Ар бир мечитте канча деген дамлалар бар. Канча илимдүү жаштарыбыз чыгып атат. Канча илимдүү аксакалдарыбыз бар. Өзүбүз эле машалла намаз окуп аткандар менен эле сүйлөшүп отурсаң, алымдар менен сүйлөшкөндөй эле болосуң. Канчалык жашоодо машалла Аллах Таала берди да. Бул сиз менен бизге Аллах Таала эң чоң неамат, жакшылыктарын берип атат. Бирок шүгүр канчалык болуп атат. Ушундай мурда муздак, шарты жок мечиттер бар эле, кичинекей намазканалар эле. Мисалы Махмуд Кашкардын эле мечити бул жакта кандай болчу, кичинекей намазкана болчу. Аламидин базардагы мисалы мечит, муздак, кышында суу тоңуп калат, дарат ала албайсың. Бирок ошондо дагы адамдар мечитке барат болчу. Ошондо дагы намаздарды жамаат менен окуган аракет кылынат эле. Азыр ушунча Аллах Таала сиз менен бизге шарттарды түзүп берип койсо, жылуу, жумшак, жылтыратып, ар бир мечитке барып туруп илим алсаңыз, күнү-түнү илим алганга мүмкүнчүлүк бар. Бирок сиз менен бизден урматтуу тууган, ошол берилген неаматка шүгүр кылуучулар аз болуп атат да. Куранды канча жылдан бери арабча окушту билбейбиз, дагы эле жүрөбүз. Намазыбызды мурда кайсыл намаз үйрөнгөн болсок, дагы эле ошол намаз менен жүрөбүз. Жок, урматтуу тууган, бул берилип аткан нерселерге шүгүр кылыштык ар бирибизге фарзы айн. Мойнубуздагы милдет болуп эсептелет. Берүүчү зат Аллах Таала, алуучу зат дагы Аллах. Бериштин дагы өзүнүн Аллахнын тартиби бар, алып коюунун дагы Аллах Тааланын тартиби бар. Аллах Таала ар дайым неаматты дайым эле бир жерде калтыра бербейт. Жашообузда тарых буга күбө. Азыркы дүйнө жүзүндөгү ар бир мамлекеттерде өз-өзүнө байланыштуу болуп аткан алардын саясий абалы буга күбө, далил. Ошондон урматтуу тууган, Аллах субхана таала шүгүр кылыш керекпиз. Аллах бир неаматты бергенде, бир жакшылыкты, бир белекти бергенде, Аллах Таала өзүнүн айкөлдүүлүгү менен, өзүнүн чексиз болгон мээриминин себебинен Аллах Таала берет. Ага татый турган биздин бир жакшылыгыбыз жок. Эки көздүн көрүүсү, бала чаканын болуусу, дайыма ден соолукта жүрүүбүз. Бул Аллах Тааланын белеги. Буну эгерде адилеттүүлүккө сала турган болсо, мунун акысını берип тур, анан биз алган жерибиз жок. Ордуну бере албайбыз. Аллахнын берген белеги өзүнүн болгон айкөлдүүлүгүнүн себебинен улам болот. Ал эми белектин калуусу үчүн аны кадырлаш керек. Белектин көбөйүүсү үчүн ага шүгүр кылуу керек. Эгерде берген белектерди кадырлабасак, жашообуздагы болуп жаткан жакшылыктарга шүгүр кылбасак, анда Аллахнын тартиби ошондой, Алла Таала аны алып коет. Ким кадырлай турган, ким шүгүр кыла турган пенделерге Аллах Таала аны көчүрүп коет. Ошондон урматтуу тууган, Куранда да Аллах субхана таала айтат: "Ла ин шакартум ла азиданнакум." Эгерде силер шүгүр кыла турган болсоңор, Аллахнын болгон мамилеси. Берген неаматыма шүгүр кылгыла, ла азиданна. Албетте сөзсүз анык. 3 бекемдөө сөздөрү менен Алла Таала айтат. Албетте сөзсүз анык, мен аны силерге көбөйтүп берем. Аны көбөйтө берем. Кайсыл нерсеге шүгүр болбосун, Алладан чечим, сөзсүз Аллах Таала ал неаматты көбөйтүп берет, албайт бизден иншалла. Ошол неамат кайра көбөйө берет. Мечиттин берген Аллага шүгүр кылып мечитке келели. Намаздарды жамаат менен окуган аракетини кылалы. Мечиттерди бош коюп койбостон 24 саат болуп жандандыралы. Демек Аллах Таала менен биздин мечиттин чөйрөсүн, мечиттердин курулуусун, мечиттин өнүгүүсүн, ички руханий мечит деген нерсе дүйнө ахиретиңиз оңолуп атат деген нерсе. Мечит аркылуу үй бүлө курулат. Мечит аркылуу мамлекет сак болот. Мечит аркылуу сиздин түбөлүгүңүз сак болот. Сиздин байлыгыңыз, жаныңыз, аброю бардыгы сакталышы ушу мечит аркылуу болот. Эркек киши мечиттен үзүлө турган болсо жашоонун бузулду дегени. Алымдар айтат, мечиттин мисалы үйдөгү мисалы аба тазалагыч вытяжка сыяктуу дейт. Эгерде ал болсо, кир жыттар, жагымсыз абалар, туура эмес нерселер чыгып турат, жакшы нерсе кирип турат. Ошол сыяктуу эгерде эркек киши мечит менен байланышса, анын жашоодогу алып аткан туура эмес таасирлердин баары кетип, жакшы таасирлерди алып, үйгө ошол менен бара баштайт. Болбосо күндө ызы чуу, базарда, башкада, жумушта
эс алуу жерлерде кайра үйгө келдиңиз, ошол эле зейин менен, ошол эле сөздөр менен, ошол таасир менен күндө анда урматтуу тууган үй бүлөнү артка тартып кете беребиз да. Шүгүр кылалы, канчалык урматтуу туугандарым, шүгүр кыла турган болсок, Аллах субханаху ва таала ошол берген белектерин көбөйтүп берет. Аллах таала Кур'анды дагы биринчи эле сүрөдө, биринчи аятында, Фатиха сүрөсүндө Аллах таала баштаган Алхамдулиллахи Роббил аламин деп. Алымдар айтат, бул аятта Аллах таала сиз менен бизге законду айтып жатат, жана ошонун далилин дагы айтып жатат. Аллахнын сиз менен бизге койгон эрежеси кандай? Канун Алхамдулиллах. Далил Роббил аламин. Эреже Алхамдулиллах. Бардык мактоо Аллага гана таандык. Бардык мактоонун ээси Аллах гана. Бул эреже. Жүрөк шүгүр айтсын Аллага гана. Мактоо айтсын Алланы гана. Ибадат кылсын Аллага гана. Таянсын Аллага гана. Сурансын Аллага гана. Алладан таасирленип жашасын. Эмне үчүн? Роббил аламин, себеби ал бүткүл аламдардын тарбият кылуучусу. Бүткүл аламдагы канча инсан, жин, шайтан, жаныбарлар, айбанаттар болгон болсо, канаттуулар, суудагы жандыктар, булардын бардыгын муктаждыгын бүтүрүп, рызкысын жеткирип, тарбиялап келе жаткан зат Аллах. Жумурткадан жаңы ачылган жөжө жерди чокутуп, тарбиятты берген зат Аллах. Ташпакалар, суу ташпакалары жаңы эле ачылганда сууга чуркап барыштыгынын эрежесин үйрөткөн зат Аллах. Дүйнөгө жаңы келип аткандагы эле бала наристени рызкысы сүт аркылуу экен, ошонун эмизүү эрежесин үйрөтүп койгон зат Аллах. Аны кайра тургузуп, түстөрдү өзгөртүп, даража менен муктаждыкты бүтүрүп, тарбият кылып кеткен затты Рабб деп айтылат. Яна Аллах бүткүл аламдын тартибин жүргүзүп жаткан зат. Бардыгыбыз жашообузда эмне жакшылык болсо Алладан көрүп жатабыз. Демек, бул далил эмнеге? Алхамдулиллах деген эрежеге. Жашоодо шүгүр, мактоо бир гана Аллах таалага айтылыш керек, урматтуу. Алланы мактап, Алланы даңктап, Аллага дайыма разы болуп жашоону өткүзүш керекпиз да. Жашообузду шүгүр менен өткүзүштү Аллах таала үйрөтүп атат. Оору болобу, жакшылык болобу, бул дайым урматтуу тууган сиз менен биз үчүн жакшылык болуп эсептелет. Мисалы хадисти караңыз. Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи ва саллям хадистин мазмунунда айтат: "Иза маридал абду ба'асаллаху илейхи малакайни." Имам Малик рахматуллахи бул хадисти риваят кылган. Качан адам баласы бир ооруга дуушар болуп калса, ооруп калса, Аллах таалага эки периштени жөнөтөт. Эки периштени жөнөтүп, аларга айтат: "Карагыла, менин пендем келген адамдарга кандай" деп айтат экен. Анан эгерде ошол пенде аны зиярат кылып көргөнү, келген адамдарга Алла тааланы мактай турган болсо, наразы болбосо, мен эле ушунтей береминби? Ушунча элдин ичинен эмне үчүн мага мындай мамиле? Эч эле башым бейтапканадан чыкпай койду дебестен, Алла таалага шүгүр айтып, Аллахты мактай турган болсо, анда бул периштелер бул кабарды Аллах таалага жеткирет, Алла аны билсе дагы. Анан Алла айтат: "Кула ли абди", о эки периштем, менин пендеме айткыла: "Ин ана таваффайтуху удхилахул жанна". Эгерде мен анын жанын ала турган болсом ушул оору аркылуу, анда мен аны сөзсүз бейишке киргиземин дейт. Ва ин шафайтуху, эгерде мен ага шифа бере турган болсом, анда фабаддалту лаху лахман хайран мин лахми ва даман хайран мин дами ва каффарту анху сайяати, анда мен анын этинен жакшыраак болгон этти алмаштырып берем, анын канынан дагы жакшыраак болгон кан алмаштырып берем, жана анын бүткүл жамандыктарынын күнөөлөрүнү мен кечиремин деп Аллах таала убада берет экен. Яни урматтуу тууган, толук ишенимдүү сөз. Ооруп атасызбы? Демек бунда да Аллага шүгүр деш керек экен. Ошондуктан чоң алым адамдардын, Алланы жакшы тааныган адамдардын бир сөзү бар: башыңарга кыйынчылык келсе, кыйынчылыктан кутулуунун дубасын кылбагыла, балким ошонун жеңил болуусунун дубасын кылгыла, анткени кыйынчылыкты Алла жакшы көргөн пендесине берет. Өзүнү сүйкүмдүү адамдарына берет, күнөөлөрүнү кечиртип, анын даражасын көтөрүш үчүн Алла субханаху ва таала
пенделерге ошондой мамиле кылат дейт. Башка жерде пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам айтат: "Саласатун мин кунузил бир". 3 нерсе бар. Бул жакшылыктын казыналарынан болуп эсептелет. Биринчиси ооруну жашыруу. Ооруп калган болсо арыздана бербөө. Экинчиси садаканы жашыруу. Үчүнчүсү башка келген түйшүк мусибатты жашыруу. Бул жакшылыктын казынасы экен да. Эгер 3 нерсени ушул казынаны жашооңузга алып келип алсаңыз, сиздин жашооңуздан жакшылык гана чыгат. Жашооңуз кыяматта мөмөлүү, үлүштүү болуп чыгат. Эгерде келген кыйынчылыктарды башкага айтпасак, Шурайх Ахмад алейхи бир экел айтып калды, өзүнүн жашоодо болуп аткан кыйынчылыгына арзанып калды да. Кандай кыйналып аткандыгын, жашоодо болуп жаткан түйшүктөрдү айтып калганда, Шурайх Ахмад алейхи айтты: "Ияка анташкуа ли гайриллахи азза ва жал". Туганым, сен Алладан башкага арзануудан сактангын деди. Анткени сен кимге өзүңдүн түйшүгүңдү айтып аткан болсоң, же ал сенин досуң болот, же душманың болот. Эгерде сенин досуң боло турган болсо, анда анын кайгысына кайгы кошосуң, ал эч кандай тагдырды өзгөртүп сала албайт. Башыңа келген кыйынчылыкты алыс кылып бере албайт. Эгерде сенин арызданып жаткан, сени угуп жаткан адам душман боло турган болсо сага, анда бетинде отурганда сага көңүл айтымыш болуп, кеткениңден кийин рас болуптур, мындан дагы жаманын көрмөксүң деп кайра сенин аркаңан сүйлөнөт. Ошондуктан сага душман болбогон жана алсыз болбогон, бардык нерсеге кудурети жеткен Аллах Таалага өзүңдүн арзы муңуңду айтканың дейт. Кандай өзүңдүн жашоодо кыйынчылык болсо, Аллага кайрылгын. Анткени Аллах Таала бүткүл нерсеге кудуреттүү жана өз пенделерини жакшы көрүп жараткан, дайыма жакшылык каалаган зат болуп эсептелет. Ошондон урматтуу туугандарым, бардыгыбыз иншалла жашообузда Аллах Таалага шүгүр айтып жашаганды үйрөнөлү иншалла.